Салам достор, сиздер менен жаңы сабакта көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Мурунку сабакта биз прямоугольная область деген инструмент менен иштегенбиз. Ал эми бул сабакта инструмент лассо деген инструмент менен иштейбиз. Горячая клавишасы L. Эгерде батыраак ушул инструментке өтүп кетебиз десеңер, Shift жана L-ды бассаңар, инструмент лассого түшүп каласыздар. Бул инструментти басабыз, басып туруп, мондай кылып клавишаны кой бербей туруп чийип алсак, аягына келтирсек, бөлүнүп калат. Мондай болуп бөлүнүп калат. Эгерде чийип келип туруп жеткизбей кой берип койсоңор, автоматтык түрдө бөлүнөт, бирок мондай кыйшык болуп бөлүнүп калышы мүмкүн. Эгерде бөлүнгөн жердин тышынан чийип баштасаңар, жаңы выделение кылсаңар болот. Эгерде ичин бассаңар, монтип жылдырып алсаңыздар болот. Мурдакы сабакта көрсөткөндөй эле Ctrl-ды басып туруп, мондай кылып жылдырып алсак болот. Бөлүнгөн жерибизди ордуна келтириш үчүн Ctrl-Z-ди басабыз. Жана ошол эле мурдакы сабакта көрсөткөндөй бул жерде инструменттер бар. Жанакы минус выделение, плюс выделение жана пересечение. Горячий клавишалар астында турат. Жана ошондой эле растушевка бар. Растушевканы мурунку сабакта көргөнбүз. Растушевка жана сглаживание, выделение маска. Выделение маска дегенди кийинки сабактарда көрсөтөлү. Ал эми кийинкиси болсо прямоугольная лассо деп коет. Бул менен точка коюп алабыз. Бул түз кылып чийип берет. Точка, точка, мындай кылып точка коюп эки жолу басып койсок, автоматтык түрдө кошулуп калат. Эгерде бул бөлүнгөн сызыктын тышынан кетсек, жаңы чийип алсак болот. Мындай точка, точка, баштапкы точкасына келтирип туруп бөлүп алабыз. Кийинкиси магнитная лассо. Бул точка коюп кете берсек, автоматтык түрдө точкаларды каяка коюш керек экенин айтып, өзү коюп берет. Мына өзүңүздөр көргөндөй, акырындан точка коюп кете беребиз. Эгерде точкаңар туура эмес жерге жылышып кетсе, анда backspace деген клавишаны басып койсоңуздар, кайра артка жылат. Анан точкаңарды кайра башынан туура коюп алсаңыздар болот. Мындай кылып коюп кете беребиз. Анан эки жолу басып койсоңор кошулуп калат. Точкалар бири-бирине сызык болбосо, монтип чийип келип туруп, акырында кошуп койсок болот. Ошондой эле мунун үстүндө дагы бул инструменттер турат. Жанакы минус выделение, плюс выделение, ошондой эле пересечение. Жана ошондой эле ширина, контрастность, чистота деген бул жерде инструменттер пайда болот. Бул жерди өзүбүз колубуз менен жазып коюп алсак болот, монтип жылдырып алсак да болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Мисалы контрастка коебуз. Ары бери тартсак, мына мынтип көбөйүп кичирейет. По умолчанию буякта 10 турат. Контрастность, так, чистота 57-де турат. Чистота деген эмне? Мына биринчи мисалы мондай кылып чийип алалы. Чистота деген инструмент азыр 57-де турат. Өзүңүздөр көргөндөй точкалар бири-биринен алыс. Эгерде чистотаны көбөйтүп койсок, жаңы чийип алалы, точкалар көп болуп кетип атат. Байкап атасыздарбы? Бул эмнеге керек? Бул биз бөлүп алган жерибизди түз жана таза бөлүп алыш үчүн керек. Мына точкалар жакын кетип атат бири-бирине. Сиздер менен биз бүгүн лассо аттуу инструмент менен тааныштык. Ал эми кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.